Саламатсыздар бардықты телегөрүүчүлөр, университет жашоосу программасында Кыргыз-Түрк Манас университетинин сентябрь, октябрь, ноябрь айларындагы жаңылыктар турмагы менен тааныштырабыз. Камкорчулар кеңешинин төрагасы Манас университетинде 2024-жылдын 2-сентябрында Кыргыз-Түрк Манас университетинин Камкорчулар кеңешинин төрагалыгына жаңы дайындалган профессор Ибрахим Чапак Бишкекке келип, таанышуу жана пикир алышуу үчүн окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү, академиялык жана административдик кызматкерлер менен жыйындарды өткөрдү. Профессор Ибрахим Чапак окуу жайда өткөрүлгөн жолугушууларда Кыргыз-Түрк Манас университетинде болгонуна жана Манас үй-бүлөсү менен таанышканына абдан кубанычта экенин билдирип, университеттин өнүгүү деңгээли аны канааттандырганын, түптөлгөндөн бери салым кошкондордун бардыгына ыраазычылыгын билдиргиси келгенин кошумчалады. Ошондой эле мындан ары Манастык кызматкерлер менен бирге университетти дагы да алдыга жылдырышаарын айтты. Кыргыз-Түрк Манас университетинин Камкорчулар кеңешинин төрагасы профессор Ибрахим Чапактын программасы түрдүү жолугушуулар менен жыйынтыкталды. Студенттик кеңештин өкүлдөрү менен жолугушуу. 2024-жылдын 2-сентябрында Кыргыз-Түрк Манас университетинин Камкорчулар кеңешинин төрагасы профессор Ибрахим Чапак студенттик өкүлдөрү менен жолугушту. Өлкөлөрдүн келечеги катары эсептелген жаштарга чоң маани беришерин айткан профессор Ибрахим Чапак студенттерге билим алуу учурунда университеттин берген мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып, өзгөчө жасалма интеллект, климаттын өзгөрүшү сыяктуу дүйнөнүн күн тартибиндеги тармактарда да өздөрүн жогорку деңгээлде өнүктүрүү менен окуу жайды бүтүрүү боюнча кеңештерин берди. Факультеттер менен таанышуу. Кыргыз-Түрк Манас университетинин Камкорчулар кеңешинин төрагасы профессор Ибрахим Чапак теология жана ветеринария факультеттери менен кесиптик жогорку мектепте болуп, аталган түзүмдөр тууралуу маалымат алды. Академиялык түзүмдөрдүн окуу кабинеттерин, лабораторияларын, окуу залдарын карап чыккан профессор Ибрахим Чапак студенттер менен баарлашып, алардын сунуш пикирлерин жана муктаждыктарын укту. Камкорчулар кеңешинин төрагасы академиялык түзүмдөрдүн мындан аркы өнүгүүсү үчүн айтылган муктаждыктарга байланыштуу иш-аракеттер жүргүзүлөрүн жана университетте үзгүлтүксүз прогресс камсыздала турганын билдирди. Илимий лагерь. Кыргыз-Түрк Манас университетинин биргелешүүсүндө иш алып барган түрк дүйнөсүнүн ыктыярдуу социалдык маданий долбоорлорунун бири болгон түрк дүйнөсүнүн санарип жарандыгы долбоорунун 14 жумалык онлайн окутуу процесси ийгиликтүү жыйынтыкталды. Долбоордун эң маанилүү этаптарынын бири болгон илимий лагерь 2024-жылдын 2-6 сентябрь күндөрү Манас университетинде өткөрүлүп, катышуучуларын сыйлоо менен жыйынтыкталды. Түркиянын ар кайсы шаарларынан жана университеттеринен келген ийгиликтүү студенттер лагердин жүрүшүндө өз тармагындагы тажрыйбалуу жана кадыр барктуу окутуучулардын түрдүү семинарларына жана курстарына катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Лагердин акыркы күнүндө Кыргыз-Түрк Манас университетинин башкы катчысы профессор Октай Өзгүл илимий лагердин студенттери менен жолугушту. Манас университетинде уюштурулган бул иш-чара түрк дүйнөсүндөгү маданий биримдикти жана орток баалуулуктарды чыңдоого багытталган маанилүү кадам катары бааланды. Каратекин университети делегациясы Манаста. 2024-жылдын 16 сентябрында Чанкыры Каратекин университетинин ректору профессор Харун Чифчи баштаган делегация Кыргыз-Түрк Манас университетине келди. Иш сапардын алкагында биринчи проректор саясий илимдердин кандидаты доцент Алмаз Ибраев, университеттин жетекчилиги жана профессор Харун Чифчи жолугуп, эки окуу жайдын ортосундагы кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу жигердүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Жолугушуунун жүрүшүндө биргелешкен илимий долбоорлор, семинарлар, академиялык кызматкерлер жана студент алмашуу программалары сыяктуу түрдүү темалар талкууланды. Ошондой эле билим берүү тармагында туруктуу кызматташтыкты, академиялык байланыштарды мындан ары бекемдөө боюнча өз ара пикир алмашуулар болду. Азыркы кыргыз тилинин актуалдуу маселелери. 2024-жылдын 23 сентябрында Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык факультетинин филология бөлүмү тарабынан мамлекеттик тил күнүнө арналган илимий жыйын уюштурулду. Жыйындын алкагында азыркы кыргыз тилинин актуалдуу маселелери аттуу иш-чара болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз-Түрк Манас университетинин биринчи проректору, саясий илимдердин кандидаты доцент Алмаз Ибраев баштаган университет жетекчилиги, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Ачылыш сөздөрүнөн кийин филология бөлүмүнүн башчысы профессор Бурул Сагынбаеванын жетекчилигинде илимий жыйын өткөрүлдү. Илимий жыйында баяндамачылар профессор Бурул Сагынбаева кыргыз тилиндеги тилдик эрежелердин бузулуу себептери, социология бөлүмүнүн кенже илимий кызматкери Нургүл Сулейманова кыргыз тилинин колдонуу чөйрөсү жана андагы олуттуу маселелер, түркология багытынын докторанты Сатыбалды Көчөрбай уулу социалдык тармактарда кыргыз тилин колдонууда кетирилген типологиялык каталар аттуу темаларды баяндама жасашты. Акча Кожа маданий платформасынын мүчөлөрү Манаста. Үстүбүздөгү жылдын 25 сентябрында Акча Кожа маданий платформасынын жетекчилери баштаган делегация Кыргыз-Түрк Манас университетине келди.
Маданий платформа тарабынан 23-28 сентябрь күндөрү чет өлкөлөргө уюштурулган маданий сапарлардын алкагында Борбор Азиянын жаркыраган жылдызы Манас университетинде болгон жолугушуу платформанын төрагасы айыл чарба инженери Хасан Узун Хасан уулунун жетекчилиги астында жүзөгө ашты. Биринчи проректор саясий илимдердин кандидаты доцент Алмаз Ибраев окуу жайга болгон сапар үчүн делегацияга ыраазычылык билдирип, Манас университетинин өнүгүүсү жана концепциясы тууралуу маалымат берди. Делегациянын курамында Европа биримдигинин министринин мурдагы орун басары Алааттин Бүйүккая Манас университетинин ыкчам өнүгүүсүнө жана концепциясына суктангандыгын айтып, түрк дүйнөсүнүн орток маданий уюткусунан азыктанган бул окуу жайдын дүйнөлүк масштабта максатын көздөй бара жатканы биз үчүн чоң сыймык деди. Тарыхтагы түрктөрдүн сапары 2024-жылдын 25 сентябрында Кыргыз-Түрк Манас университетинде Түркия илимдер академиясынын университетте конференциялар сериясынын алкагында уюштурулган иш-чара болуп өттү. Фатих Султан Мехмед фонду университетинин окутуучусу, Түрк тарых коому илимий кеңешинин мүчөсү профессор Азми Өзжан түрктөрдүн тарыхы жана кут алчу билим деген аталышта илимий семинар өтүп, катышуучулардын тарыхый аң сезимине таасир берген презентация жасады. Иш-чарада түрк тарыхынын этаптарын жана маданий мурастарын тааныштырган профессор Азми Өзжан кут алчу билимдин бул тарыхый процесстеги маанисине өзгөчө көңүл бурду. Чыгарманын бир гана насаат берүүчү эмгек эмес, ошол эле учурда маданият багыттоочу экендигин айткан профессор кут алчу билимден маанилүү саптарды айтуу менен студенттерге шыктандыруучу кеңештерди берди. Семинардын жүрүшүндө катышуучулар түрк тарыхы боюнча суроолоруна жооп алышты. Иш-чара Кыргыз-Түрк Манас университетинин биринчи проректору, саясий илимдердин кандидаты доцент Алмаз Ибраевдин профессор Азми Өзжанга ыраазычылык баракчасын тапшырып, жамааттык эстеликке сүрөткө түшүү менен соңуна чыкты. Катыш танда шайла долбоору 2024-жылдын 9 октябрында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги менен Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан демилгеленген Катыш танда шайла аттуу кампаниянын алкагында Манас университетинде жолугушуу өткөрүлдү. Жаштарды шайлоого активдүү катышууга үндөгөн аталган кампания менен жолугушууда студенттерге келе жаткан 17 ноябрь жергиликтүү кеңештерде шайлоо күнү боюнча маалымат берилип, добуш берүүнүн маанилүүлүгү баса белгиленди. Кара-Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнүн 100 жылдыгы 2024-жылдын 17 октябрында Кыргыз-Түрк Манас университетинде Кара-Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнө 100 жыл аттуу сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Болуп өткөн көргөзмө Кыргыз Республикасынын терең тарыхын чагылдырган сүрөттөр менен конокторго эшигин ачты. Көргөзмөгө коюлган сүрөттөрдө Кара-Кыргыз автономиялык облусун түзүүдө салым кошкон маанилүү адамдар жана окуялар чагылдырылган. Кыргыз-Түрк Манас университетинин тарых бөлүмүнүн ага окутуучусу Роза Абдыкулова көргөзмөгө коюлган сүрөттөр тууралуу маалымат берип, Кара-Кыргыз автономиялык облусунун 1924-жылы түзүлүшүнүн кыргыз элинин улуттук иденттүүлүгүн өнүктүрүүдөгү чечүүчү маанисине токтолду. Маалымат илими боюнча эл аралык конференция үстүбүздөгү жылдын 17-19 октябрь күндөрү Кыргыз-Түрк Манас университетинде маалымат илиминин ар түрдүү аспекттери талкууланган. Сүрөт, социалдык тармактар жана тексттерди талдоо 7-чи эл аралык конференция өткөрүлдү. Аталган конференция окуу жайдын гуманитардык факультетинин синхрондук котормо бөлүмү менен Кыргыз Республикасынын Жогорку технологиялар паркынын кызматташуусунда уюштурулуп, маалыматтарды талдоо, машиналык окутуу, табигый тилди иштетүү, тармактарды талдоо жана компьютерди көрүү, теориялык машиналык окутуу жана оптимизациялоо боюнча 5 негизги багытты камтыды. Малайзиядагы эл аралык ислам университетинин делегациясы Манаста 2024-жылдын 22 октябрында Кыргыз-Түрк Манас университетинде Малайзиянын эл аралык ислам университетинин башкаруу кеңешинин мүчөсү Саид Хусейн Аль-Хабши баштаган делегация менен жыйын өткөрүлдү. Жыйындын жүрүшүндө тараптар илимий изилдөөлөрдү биргелешип ишке ашыруу, профессордук окутуучулук курам жана студент алмашуу программалары, академиялык программаларды өнүктүрүү жаатында кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Белгилүү өнөр адамдары студенттер менен жолугушту. Манас университетинде 2024-жылдын 28 октябрь күнү Кыргызстандын 8-чи түрк кино жумалыгына чакырылган Түркиянын белгилүү өнөр адамдары, кино дүйнөсүнүн жылдыздары менен студенттердин жолугушуусу болуп өттү. Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан, кино бөлүмүнүн башкы директорунун орун басары Кемаль Уйсал, кино тармагындагы алдыңкы режиссерлор Өнер Кылыч, Мустафа Уур Ягыжыоğlu жана Эмре Каок, сценарист Пынар Ягыжыоğlu катышты. Манас университетинин коммуникация факультетинин окутуучулар жана студенттер менен жолугушкан өнөр адамдарынын арасында Бестем Союздемир, Латиф Кору, Тууба Докузлар, Аслыхан Каралар жана Ягызжан Конялы орун алды.
Иш-чаранын соңунда университеттин жетекчилиги тарабынан өнөр адамдарына кино дүйнөсүнө кошкон салымы жана иш-чарага катышып бергендиги үчүн ыраазычылык баракчалар тапшырылды. Андан соң меймандар Манас телеканалына келип маек беришти. Салттуу шамана менен жөө жүрүш. 2024-жылдын 28 октябрында Кыргыз-Түрк Манас университетинде 29 октябрь Түркиянын республика майрамына карата шамана менен жөө жүрүш уюштурулду. Чыңгыз Айтматов атындагы студенттик шаарчанын республиканын 100 жылдыгы көчөсүн бойлой өткөн бул маанилүү жөө жүрүш окуу жайдын тарыхында экинчи жолу чоң салтанат менен өткөрүлдү. Желектер жана шамалардын коштоосунда өткөн жөө жүрүш мекен сүйүүчүлөрүнүн башын бириктирди. Гимндердин коштоосунда Түркия республикасынын 101 жылдыгы чоң кубаныч менен белгиленди. Улуттук билим берүү министрлиги менен семинар. Кыргыз-Түрк Манас университети жана Түркия республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин билим берүү боюнча кеңешчилигинин кызматташуусунда 2024-жылдын 30 октябрында Кыргыз-Түрк Манас университети Түркия республикасынын улуттук билим берүү министрлиги кызматташтыгы аттуу семинар өткөрүлдү. Семинардын ачылыш сөзүн сүйлөгөн гуманитардык факультетинин деканы профессор Алпаслан Ашык илим алуу үй-бүлөдөн башталып, андан кийин коом менен улана тургандыгын белгилеп, илим адамдардын мыкты адеп ахлакка жана маданий баалуулуктарга ээ болушунун негизи экендигин өз сөзүндө айтып өттү. Алпаслан Жейланга достук медали. Үстүбүздөгү жылдын 30 октябрында Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейланга Монголия республикасы тарабынан достук медали ыйгарылды. Сыйлыкты Монголиянын Кыргыз республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ган Хуяк Содном тапшырды. Элчи Ган Хуяк Содномдун айтымында, бул сыйлык Монголия республикасынын президенти Ухнагин Хурэлсух тарабынан өлкөлөр аралык достук жана кызматташтыкка жигердүү салым кошкондорго ыйгарыларын айтып өттү. Ошондой эле элчи Манас университетин бүтүргөн монгол студенттер өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө салым кошуп жатышканын кошумчалады. Аймактык кызматташтыкты чыңдоо. 4 ноябрда Кыргыз-Түрк Манас университетинде аймактык кызматташтыкты чыңдоо Түрк мамлекеттер уюмунун Борбордук Азиядагы жана тышкаркы ролу аттуу тегерек стол болуп өттү. Аталган тегерек стол 6 ноябрда Бишкекте өтүүчү Түрк мамлекеттер уюмунун 11 саммитине карата Кыргыз-Түрк Манас университетинин Түрк дүйнөсүнүн стратегиялык изилдөө борбору тарабынан уюштурулду. Баяндамачылар Түрк мамлекеттер уюмунун аймактык кызматташтыкты чыңдоодо маанилүү ролго ээ болгонун баса белгилеп, мамлекеттер ортосундагы кызматташтыктын абалы жана келечеги жөнүндө пикир алмашышты. Кыргыз-Түрк кол өнөрчүлүгү көргөзмөсү. Манас университетинде кыргыз жана түрк маданияттарын жолуктурган Анкара Олгунлашма институсу жана Аталар изи коомдук фонду биргеликте уюштурган өтмүштүн даңазасын келечекке өткөрүп берүү аталышындагы Кыргыз-Түрк кол өнөрчүлүк көргөзмөсү үстүбүздөгү жылдын 4-6 ноябрь күндөрү өткөрүлдү. Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин ага окутуучусу Бурул Мамбетова жана анын шакирттери Кыргызстандын үрп-адаттарын чагылдырган атайын көргөзмө даярдашты. Көргөзмөгө кыргыздын кийимдери, токулган килемдер жана башка салттуу кол өнөрчүлүк буюмдары коюлду. Ошондой эле көргөзмөдө Аталар изи коомдук фондунун негиздөөчүсү жана Кыргыз саймасынын чебери Асил Калканова кыргыз маданиятын чагылдырган улуттук кийимдерди, аксессуарларды тартуулады. Калканова катышуучуларга Кыргызстандын маданий баалуулуктары тууралуу айтып берип, салттуу кийимдерге чачоштук, жоолук, кеп такыя, элечек, тумар чач, калпак, курак, чыптама жана шамалбак сыяктуу кыргыздын улуттук кийимдери, баалуулуктары тууралуу маалымат берди. Анкара Олгунлашма институсу төрайымы Аксен Хыдыроолу цехтеринде даярдалган оригиналдуу дизайндар жана кылдат кол өнөрчүлүк менен жасалган салттуу буюмдарын тартуулады. Түркия республикасынын президенти Манаста. Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын 11 саммитине катышуу үчүн Бишкекке келген Түркия республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоан 2024 жылдын 5 ноябрында Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы билим берүү тармагындагы достуктун жана кызматташтыктын символу болгон Кыргыз-Түрк Манас университетинде болуп, академиялык жана коомдук түзүмдөрдүн жамааттык ачылыш аземин өткөрдү. Манас университетинин түрк дүйнөсү үчүн маанилүү билим берүү мекемеси катары позициясын бекемдегенин белгилеген президент Эрдоан окуу жайга келечекте дагы да чоң ийгиликтерди кааларын айтып өттү. Иш-чара президенти Манас университетинде ишке ашырган 110 жамааттык ачылыш аземинен кийин эстеликке сүрөткө түшүү менен аяктады. Кыргыз-Түрк Манас университетинин академиялык жана коомдук түзүмдөрүнүн жамааттык ачылыш аземи Манас телеканалы аркылуу бүткүл Кыргызстанга түз эфирде чагылдырылды.
Ататүрктү эскерүү программасы. Улуу жол башчы Гази Мустафа Кемаль Ататүрктүн дүйнөдөн кайтканына 86 жыл толду. Ага ылайык 10 ноябрь Ататүрктү эскерүү иш-чарасы уюштурулду. Эскерүү иш-чарасында Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык факультетинин түркология бөлүмүнүн ага окутуучусу доцент Эрдал Айдоомуш Ататүрк жана тил аттуу баяндама жасады. Доцент Айдоомуш түрк дүйнөсүнүн алкагында Ататүрктүн түрк тилине маани бергенин жана бул жааттагы кошкон салымдары тууралуу катышуучуларга маалымат берди. Соңунда баяндамачыга ректор профессор Алпаслан Жейлан жана биринчи проректор саясий илимдердин кандидаты доцент Алмаз Ибраев тарабынан ыраазычылык баракчасы ыйгарылды. Эл аралык рейтингтерде жогорулоо. Үстүбүздөгү жылдын 15 ноябрында Кыргыз-Түрк Манас университетинде эл аралык рейтингтерде алдыңкы орундарды көздөй академиялык кызматкерлердин ролу жана стратегиялар деген темада семинар болуп өттү. Семинарда Ататүрк университетинин коммуникация факультетинин журналистика бөлүмүнүн башчысы жана корпоративдик коммуникациялар боюнча директор профессор Бесим Йылдырым өттү. Профессор Йылдырым рейтингде жогорку позицияларга ээ болгон университеттер академиялык дүйнөдө жана коомчулукта жогорку кадыр-баркка ээ болушаарын айтты. Кеңешүү жана өз ара пикир алмашуу комитетинин жыйыны. Үстүбүздөгү жылдын 19 ноябрында Кыргыз-Түрк Манас университетинин социалдык курулуштар имаратынын көп функционалдык залында даанышмандар кеңешинин жыйыны болуп өттү. Окуу жайдын билим берүү жана изилдөө тармагындагы күчтүү жактарынын маанисине токтолгон ректор бул жааттагы стратегиялардын даанышмандар кеңешинин мүчөлөрүнүн колдоосу менен да тынымсыз карала турганын айтты. Ректор окуу жайдын QS рейтингинде эң мыкты 1000 университетке кирүү менен маанилүү ийгиликке жетишкенин жана бул ийгиликтин туруктуу болушу үчүн тынымсыз аракет жасоо керектигин билдирди. Ошондой эле күн тартибине коюлган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн зарыл болгон колдоолорду көрсөтүү боюнча биргелешкен макулдашуулар жүргүзүлдү. Борбордук Азия жогорку окуу жайлардын ректорлорунун форуму. Кыргыз-Түрк Манас университети эл аралык платформалардагы жетишкендиктери менен алдыңкы билим берүү мекемеси болууну улантууда. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Чапаров QS Азия өлкөлөрүндөгү жогорку окуу жайлардын рейтингине кирген өлкөнүн алдыңкы университетинин ректорлору менен жолугушту. Жолугушууга Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан жана биринчи проректор саясий илимдердин кандидаты доцент Алмаз Ибраев да катышты. QS Азия өлкөлөрүндөгү жогорку окуу жайлардын рейтингинде Кыргызстандын 6 университети кирди. Анда Кыргыз-Түрк Манас университети 230-орунду ээлеп, Кыргызстанда 1-орунду камсыздоо менен өлкөнүн алдыңкы университети экенин дүйнөлүк деңгээлде дагы бир ирет далилдеди. Анда Кыргыз-Түрк Манас университети 230-орунду ээлеп, Кыргызстанда 1-орунду камсыздоо менен өлкөнүн алдыңкы университети экенин дүйнөлүк деңгээлде дагы бир ирет далилдеди. Мындан тышкары Борбордук Азиядагы 65 университеттин ичинен Кыргыз-Түрк Манас университети 10-орунда турат. Казакстанда жана Өзбекстандан келген ректорлор Манаста болушту. Борбордук Азия жогорку окуу жайларынын ректорлорунун 3-чү форумуна катышуу үчүн Бишкекке келген Бөкетов атындагы Караганды университетинин ректору Нурлан Дулатбеков жана Наманган курулуш инженердик институтунун ректору Шарипбай Эргашев Манас университетинде болушту. Андан кийин ректор Алпаслан Жейлан менен бирге Манас телеканалынын эфирине катышышты. Мугалимдер күнү. 2024 жылдын 22 ноябрында Кыргыз-Түрк Манас университетинин чет тилдер жогорку мектебинин тил даярдоо бөлүмүнүн иш-чараларды уюштуруу комиссиясы тарабынан уюштурулган 24 ноябрь мугалимдер күнүнө карата куттуктоо программасы өткөрүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө окуу жайыбыздын окутуучуларына жетишкендиктери жана салымдары үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин сыйлыктары тапшырылды. Билим берүү жана Илим министрлигинин Илимдин мыктысы төш белгиси менен Табигый илимдер факультетинин деканы, биология илимдеринин доктору профессор Гүлүбөө Курманбековага ыйгарылды. Даярдоо курсунун студенттеринин аткаруусунда кыргыз жана түрк тилдеринде жаңырган обондуурлар, комузчулар тобу черткен гүлдөр көрүүчүлөрдүн көңүлүнөн түнөк тапты. Салтанаттуу майрамдык программа окутуучуларга гүл белек кылуу жана эстеликке сүрөткө түшүү менен соңуна чыкты. Айгашка спектакли. Үстүбүздөгү жылдын 25 ноябрында Кыргыз-Түрк Манас университетинде Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Көркөмдөр факультетинин театралдык искусство бөлүмүнүн 3-курсу тарабынан Ашым Жакыпбековдун Айгашка чыгармасынын негизинде коюлган спектакль көрсөтүлдү. Кыргыз адабиятында көрүнүктүү таланттардын бири, мыкты котормочу, жазуучу Ашым Жакыпбековдун 1959 жылы жазылган Айгашка аттуу чыгармасында сайыпкердик өнөрдүн сырлары таамай чагылдырылган. Аталган спектаклдин режиссеру Көркөмдөр факультетинин театралдык искусство бөлүмүнүн ага окутуучусу Чагалдак Замирбековдун айтымында, чыгармада ат менен, адам мамилеси менен кошо тагдыр, салт сана, маданият сыяктуу темаларда муундар ортосундагы конфликт тууралуу баяндалат.
Мугалимдер күнүн куттуктоо. Кыргыз-Түрк Манас университетинин жетекчилиги 2024 жылдын 26 ноябрында окуу жайдын профессордук окутуучулук курамын Мугалимдер күнү менен куттуктап, майрамдык программа уюштурду. Иш-чара Көркөмдөр факультетинин музыка бөлүмү тарабынан даярдалган концерттик программа менен уланды. Кыргыз Республикасынын эл артисти жана Кыргыз-Түрк Манас университетинин Түрк дүйнөсү оркестринин дирижеру Рысбек Жумаконовдун жетекчилигинде катышуучуларга жагымдуу оондорго толгон музыкалык маанай тартууланып, кече шаңга бөлүндү. Бул майрамдык кече мугалимдик кесиптин билим берүүдөгү, окутуудагы алмаштыргыс ролун дагы бир жолу көрсөтүп, окутуучулардын маанайын көтөрүү менен биримдик жана ынтымак сезимин бекемдеди. Иш-чара Кыргыз-Түрк Манас университетинин жетекчилиги тарабынан окутуучуларга гүлдөрдү тартуулоо менен аяктады. Ант берүү аземи. Кыргыз-Түрк Манас университетинин спорт илимдери факультети 29 ноябрь күнү Кош келдиң 1-курс жана ант берүү аземин уюштурду. Кош келдиңиз иш-чарасы. Кыргыз-Түрк Манас университетинин экономика жана башкаруу факультети тарабынан 29 ноябрь күнү студенттер үчүн Кош келдиңиз иш-чарасы өткөрүлдү. Кыргыз-Түрк Манас университетинин сентябрь, октябрь, ноябрь айларындагы жаңылыктар түрмөгү мына ушулар болду. Аны мен Элдер Асылбеков тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.